Кийинки сөз депутат Нурбаев Абдувахап Мамадрасуловичте. Рахмат, Дастамек Арсбекович. Илан Исакбекович, мен бул мыйзамды сөз колдойм. Бул керек нерсе. Мен сизге бир сунушум бар эле да. Мына айыл өкмөттөрдө бая бала бакча, мектеп курабыз десе жер маселеси чоң проблема болуп атат да. Биз ушул укукту айылдык кеңештерге бербейлиби? Эгер айыл өкмөттүн территориясында жер же бала бакча курса, трансформацияны айылдык кеңештин депутаттары чечим менен кыла алат деп. Анткени өкмөткө юстиция келечекте анан көп жерде ошондой сунуштар болуп, азыр баягы жеке менчик мамлекеттик өнөктөштүк мыйзам боюнча сунуштар бар, бирок айыл өкмөт мен жер бере албайм, чече албайм, жерим жок деп отказ болуп атат. Бул жерде децентрализация саясатта кетмек ушу менен. Анткени биз бардык нерсени Бишкекте отуруп чече берген менен элдин проблемасынан Бишкек алыс болуп атат. Негизги проблеманы түшүнгөн айылдык өкмөттөр, айылдык кеңештин депутаттары болуп атат. Ошо кантип ойлойсуз? Рахмат. Бул боюнча Нарымбек Дүйшөкөй жооп берсе туура болот. Менин оюм эми бир аз эртерээк го, себеби экспертиза тийиштүү айыл өкмөттө райондо оор болуп калабы дейм да. Эртерээк десек отура беребиз, бирок буга барыш керек да. Бар качанды бир кезде барыш керек. Эл өзүнүн тагдырын өзү чечип, өзү чечиш керек. Элдин өкүлдөрү жакшыраак билет. Юстициянын өкүлү жооп берсин ушуга. Тийиштүү адистер жооп берсеңиздер. Кадастр департаментине. Бул эми мыйзамдарда чектелген да, ошол калктуу конуштун ичинде болсо ошол айылдык кеңештин менен генералдык планды бекитип жүргүзсө болот. Бирок тиги айыл чарба багытындагы жерлерге курулуш жүргүзгөнгө айылдык кеңеш аркылуу чечсе, бул кичине эме болот болуш керек да. Эмне болот? Эмне болот? Кичине. Коркунучтуураак болот болуш Эмнеси керек. коркунучтуу болот? Ошо бала бакча, мектеп курганы коркунучтуу болобу? Эмне коркунучу бар, айтып бериңчи ушуну. Бул эми трансформация деген бул мамлекеттик мероприятие болуп атат да. Жок дегенде айылдык эмес, мамлекеттик администрациянын деңгээлинде, райондун деңгээлинде деген мурун бар болчу да. Аны да былтыр өзүңүздөр ушу өкмөттүн деңгээлине чейин көтөрүп койдуңуздар да. Анда айтып бериңчи, администрация менен айыл өкмөттүн эмне айырмасы бар? Ал жерде жакылдуу адам отурабы? Бирдей адамдар отурат. Бар эл үчүн күйгөн иштейт. Ал жерде деген эми изыскание жүргүзүлүш керек. Ошол жерге мектеп курса болобу, болбойбу деп архитектурадан заключение болуш керек. Ал сөзсүз болот да, сөзсүз болот да. Көп жеке адамдар бала бакча, айылдык деңгээлде албары жок да, ошо райондук деңгээлде эле бар да андай органдар. Аны заказ берип кылат да ал жерге. Эмнеси бар экен анын? Милан Исакбекович, мен айтайын дегеним, сиз ушу жер маселеси боюнча көп мыйзамдарды чыгарып атасыз, ушуну ойлонуп көрбөйсүзбү? Анткени бул өтө маанилүү. Бул бир ошол айылды жергиликтүү жерди өнүктүрүүгө чоң салым кошо турган нерсе, булчу региондоргочу. Анан ошол айылдык кеңештин жоопкерчиликтери да чоңойот, анан жөнүнө отурбайбы аларчы? Экинчи маселе, айыл чарба министрлигинде мына жер инвентаризациясы 30 гана пайыз бүттү дейт. Буну бүткөрүш керек да. Бул ушундай бардак, ушундай бая тартипсиздик боло берет да, толук инвентаризация жок болсо, кайсыл жерде канча жер бар, кайсы багытта деп толук бүткөрбөйсүңөр. Эмне кыйынчылык түзүп атат буну бүткөрүш үчүн? Бул маселе боюнча мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө өкмөттүн токтому бар, биз сөз аткарышыбыз керек. Финансылык кыйынчылыктар бар. Финансылык риск болобу, башка болобу, урматтуу Дастамек Арсбекович, бул айыл өкмөттөрдө бул жер боюнча чоң талаштар болуп атпайбы? Ушуну атайын протокол тапшырып бербейсизби? Инвентаризацияны бүткөрсүн, анткени элдин арасында баягы кошуна айыл 10 секунд. талаш-тарыштар негизи жер маселеси чыгып атпайбы буга чейин? Ошон үчүн буну тегиздеп, биздин канча жер, кандай багытта эмне, буну аныкташ керек өкмөт тезирээк. Уруксат берсеңиз, мен да айтып коеюн, ушу 3 депутат уже мындай маселе көтөрүлүп атат. Улан Бердибаевич айтып кетти, Акылбек Үсөнбекович, Абдувахап Мамадрасулович. Инвентаризация боюнча биз 2010-жылдан эле башталып айтып келатабыз да. 30%, 20% бүтпөс болду. Бул кимге кызык? Айыл өкмөт башчыларына кызык, жер мафиясына кызык. Бүтпөгөнү. Себеби каалаганына берет, каалаганын эгет. Көмүскөдө жүргөн жерлер чыгып атат айыл өкмөттөрдөн азыр. Салыгы төлөнбөйт. Бул жалпы экономикага таасир бере турган маселе. Эми азыр заман 21-кылым. Метрди көтөрүп алып жүрүштүн кажети жок дейм азыр. Дрон деген бар, Google карта бар, жана башка заманбап технология бар. Жана Акылбек Үсөнбекович айттыбы, Коопсуздук кеңешине чыгара турган маселе болуп калды окшойт бул чынында. Рахмат.